эч кимизден жооп жок. Мисалы үчүн бирөө жарым кичине келип акыбалыңар кандай деп сурап койсо, биз ошону деле айтмакпыз. Аркасынан деле барып айтып атабыз го, бирок мындай жооп жок да. Билбейм эми кандай жооп кылышыбызды. Эми бу телевидение аркылуу деле айтып атабыз, эми жетип калар деген үмүттөбүз. Ош шаарындагы Төлөйкөн айылынын Ынтымак көчөсүндө жайгашкан бул турак үйдөн 2 күн мурун өрт чыккан. Өрт өчүрүү кызматы жол таап келгиче турак жай толугу менен күйүп кеткен. Тилсиз жоо электр энергиясына тартылган зымдан тутанган. Мындай окуялар тынымсыз катталгандыктан конуштун тургундары нааразычылык билдирип чыгышты. Жергиликтүүлөр коммуналдык кызматтар жетишсиз экенин айтып, көчөнүн тардыгына нааразы. Үй өртөнүп кетти, полный иштекеси калбады мынердечи. Свет өчүп, жанып атып, мынерде замыкание болду. Арыктаям суу жок. Биз өздөн апор бар, өчүрөйүк десек, улам успеть этпей калдык. Жакшы мына соседтерге рахмат, бардыначы. Скорый и пожарный болсо 40 минуттан ашык келди, адашпоо нерде турду. Жолдун жоктугунан. Анан мына арыктаям суу жок, болсо наракта бар. Мына свет өчүп, жанып, мынерде бизде замыкание болду да, мына анан үй күйүп кетти. Мына үйүбүз полный иштекебиз калбады. Полный кийим-кече, полный иштеке, даже мына айлантып карап тартып койсоң болот экен. Бул көчөдө бир гана трансформатор болгондуктан электр энергиясы кооптуу. Ошол эле учурда кыш мезгилинде жарык тынымсыз өчүп турат дешет. Аймакта таза суу жана сугат суусу дагы тартыш. Өзгөчө жайдын аптаптуу күнүндө каналдарга суу келбей, эгиндери кургап жатканын билдиришти. Биздин мына турган трансформаторубуздун эскилиги жетип, анан бул трансформаторго барган сайын жашоочулар көбөйүп, жашоочулар көбөйгөн сайын көп адамдар тарткандыгына байланыштуу бизде тез-тез замыкание болуп атат. Мына жакында эле кече 2-3 күн мурун биздин өзүбүздүн эшиктин алдына жана мына көчөдөгү эшиктин алдына 2 зымыбыз түштү. Бул зымдардын дагы эскилиги жетти. Столбаларыбыз болсо мына көрүп турасыздар, чирип жыгаштары. Анан биздики мындай суу маселеси, биздин жашоочуларыбыздын көйгөйлөрү аябай эле көп. Биз буга чейин канча жолу мэрияга кайрылып көрдүк, кагаз арыз менен деле кайрылдык, каралбайт. Арыгыбыздын акыбалы ушул. Же тазаланбайт, же суу келбейт вообще эле. Сугат учурунда чындыгында сууга мукурайбыз да. А эми кран суусу анча-мынча келет, эми кранга бул огород кылыш мүмкүн эмес да. Бул бир эсептен. Бир эсептенчи жолдон өтө кыйналабыз. Жолубуз жок. Илгери биз мына жерде, мына заводдун алдында жолубуз бар эле чоң. Азыр эми завод жаап салып, мынантип жаап салып, вообще машина келбейт. Ошон үчүн биздин айылыбызга же скорый, же пожарный келишине мына бүгүн айтып атпайбызбы? Бир үй күйүп кетти, пожарный жолубузду таппай эле койду. 1 саатта зорго мындай аяка кел, мияка кел деп атып зорго жолубузду неме кылып. Ушу завод жолубузду ачып бергенде биз кеңири бардык нерсе келмек да. Ал эми шаар бийлиги көп жылдан бери каралбай калган эски конуштарга быйылкы жылы 2 трансформатор, 30дан ашуун мамычалар орнотула турганын билдирди. Ал эми сугат суу келбей жатканын моюндап, инфратүзүмдүк көйгөйлөрүн чечүүгө каражат жетишсиз дешет. Бул конуштардын таза суу үчүн атайын резервуар курулуп жатканын белгилейт. Бирок көйгөйлөрдүн качан чечилиши каражаттан көз каранды. Суу маселеси боюнча болгон болсо чындыгында көйгөй бар. Буга чейин ошо ал жакта таза суу чыкпайт. Ошо Акбурадан сууну насос менен тартырып, ошол жердеги эскиден бир суу кампы болгон, ошого толтуруп, ошодон алып иштетип келишет. Жалпы ошо 300-гө жакын электр мамычалары сатылып алынып, жакынкы аралыкта уже орнотулуп башталат. Жергиликтүүлөр аймактын инфратүзүмүн жакшыртуу, ичүүчү таза суу жана сугат сууну чыгарып берүүнү өтүнөт. Учурда Төлөйкөндө болжолдуу 10 миңден ашуун тургун күн кечирет. Ал эми Ош шаарында бул сыяктуу көйгөйү чечилбеген 10дон ашуун жаңы жана эски конуштар бар. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.